Кайырлуу күн барчаларыңызга. Бүгүн өтө дәмдүү үй жагдайындагы керемет тагам. Биздер жакта май камыр деп жатады, ал сиздер жакта көбүнчө көп жерде нан салма деп атайт экен. Сол тагаммен жасалуу жолу менен бөлүшпекчимин. Биринчи жакшылап этибизди кызартып кууруп алабыз. Үстүнөн пиязыбызды салабыз. Және де томат салсаңыздар да болот. Мен помидор салдым. Тузубузду салып, жакшылап куурамыз. Үстүнөн болгарский перецтерди салабыз. Және де сабызыбызды салып, кара бурч салабыз дәмине карай. Үстүнөн суубузду куюп, жарты саат этибиз пишкенче кайнатып алабыз. Соңунда картошкамызды салабыз. Осулай соломка этип туурап. Каалооларыңызча укроп, петрушка салсаңыздар болот дәмине карай. Дагы 15 минут кайнатып алабыз. Эndi камырына суу, жумуртка, туз салып камыр ийебиз катуу этип. Осулай кесип, кайнап турган суубузга туз салып, камырыбызды салып пышырып алабыз. Жасаган подливибизди осулай бетине куюп салабыз. Бетине укроп жепсеңиздер болот. Ас болсун, міндетті түрдө жасап көрүңүздөр. Өтө дәмдүү тагам.